Негизи азыр адамдар молодец. Адамдарга акыл кирип калган да. Мурдагыдай мусорго ыргытылып кете турган нерселерден оолак болуп, азыр пайдалуу нерсени белек кыла турган болуп. Мына жакында эртең Курман айт майрамы келе атат. Буга чейин араланган, ноокатка баткенге чейин эжелерине, кыздарына, ата-энелерине, бири-бирине белектерди берип, атайын келип бизден алып кетип атышты да. Стиральный машина, морозильник, холодильник, пылесос, телевизор кылып, азыр дагы ошол Курман айт майрамында кызычуу тополоң болуп атат. Магазинде бүт телевизор алып аткан. Азыр мына биздин жаныбызда эле мына өзүбүздүн кошуна алып калыпты. Көк жүгүлүгө жүктөп, мына LG-нин стиральный машинасын белек катары буну дагы бирөөгө берип атат, алып кетип атат. Курман айтка өздөрүнө жакшына кылып мына стиральный машина алды. Пайдалуу, эртең дагы пайдаланат, өмүр бою пайдаланат. Эми кир жууган сайын эстеп тура турган нерсе да. Ошондуктан Зайнабидиновага эски базар жакка келе бергиле. Жакындарыңыздарга ушундай майрамдарга, же болбосо жөнөкөй күндөрүндө, туулган күндөрүндө ушундай пайдалуу белек бергенге өтүшүш керек деп ойлойм да. Кандай дейсиңер силер? Комментарийге оюңарды силер жазып кеткиле. Белекти ушундай пайдалуу нерсеге өткөрүп койсок эң сонун болот. Экрандагы WhatsApp номерге жазгыла бизде. Эгерде накталай төлөмгө мүмкүнчүлүк болбой аткан болсо бизде рассрочкалар бар билесиңер. Процент жок, баштапкы төлөм дагы жок. Эм банктан эле, Эм плюстан же болбосо Zero деген айыл банктын тиркемесинен. Кийин аны төлөгөндө дагы оңой эле ошол үйдөн чыкпай, банкка барбай, көчөгө жүрүп салпактабай, документ чогултпай эле ушу ала бересиздер. Азыр мына Айбековага алып келип алабыз.